Мисалы, англисче 1-5 чейин санаганды билесиңби? Албетте. 1, 2, 3, 4, 5. Азаматсың, жеңил эле. Эми биринчи, экинчи деп айтып көрчү. Буну биз иреттик сандар деп айтып коебуз. Анан англис тилинде иреттик сандарды айтыш үчүн кыргыз тилиндегидей эле th мүчөсүн аягына кошуп коебуз. Мисалы, 6 деп айткың келсе 6 деп айтабыз. 7 деп айткың келсе 7 деп айтабыз. Ошондо th мүчөсү th деп окулат. Ошондо 1, 2 болуп калабы? Тилекке каршы жок. Себеп дегенде биринчи, экинчи, үчүнчү сандары жогорудагы эрежеге жатпайт. Алар өз алдынча өзгөрөт. Мисалы, биринчи деп айтыш үчүн first деп айтабыз. Экинчи деп айтыш үчүн second, үчүнчү third болот. Анан 3төн кийинки сандардын баарына th мүчөсүн кошорсуң болот. Түшүнүктүү. Ошондо first, second, third, fourth, fifth. Азаматсың, 5терчи.